мына ушул проблема бир эле ушул биздин чөлкөмдөбү же болбосо жалпы дүйнөдө биз тоолордун тобуна кирген өлкөбүз да, мына ушул тоолуу региондордо дүйнөдө эле ушундай маселе болуп атабы, суу проблемалары, мөңгүнүн эриши? Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Бүгүнкү көтөргөн тема аябай чындыгында актуалдуу жана керек. Ал орчундуу деп эсептейм. Туура айтып кеттиңиз. Дүйнөлүк масштабта бул глобалдык жылуулукту изилдөө боюнча ал жактан ары жүргүлгөн докладдардын ичинде дагы тоо региондордо тоо экосистемасы бул климаттын өзгөрүшүндө эң көп таасир алган, риск коркунучундагы жана аябай сезимтал региондоруна биринчилерден бул кирет да. Анын бир эле биздин Борбордук Азия эмес, анды тоо системасында, Европадагы Альпы тоо экосистемасында бардыгы биринчи ирет эле Түндүк уюлга чейин таасир этет деп айтып албетте, атышпайбы? ооба, туура айтасыз. Ошол эң сезимтал регионго кирет. Ошондуктан буга чейинки жасалган илимий иштер, илимий публикациялар дагы ал нерсени тастыктап баса белгилеп кетет. Өзүңүз билгендей, суу бул өмүр булагы. Суу менен бардык биздин жашоо тиричилигибиз, экономика, анын ичинде баса айтып кетсек айыл чарба, бир эле айыр чарба эмес, андан да сырткары биотүрдүүлүк дагы сууга байланыштуу. Мисалы, жакында эле 5-7 жыл мурда бир Аска тоо кыркагында булак болгон. Ошонун булактын айланасында дайыма эчки теке байырлаган. Бирок ал жердеги булак кургап Бул калып, Кыргызстанда айтып атасызбы же? бул мындай кейсти мен Альпы тоолорундагы байкап кабар алгам. Ошондой эле кызыгы Кыргызстанда да бар экен бизде. Ысык көл Нарын болосунун ортосунда кесилишкен аймакта Текелі деген, Текелүү, Миң Теке деген жерлер бар. Ал жерде мурда ошол мезгилде, жай мезгилде эчки теке байырласа, азыркы мезгилде ал жерде жаныбарлар жок. Себеби булак кургап калгандагы алар башка жакка миграция кылганга мажбур болгон. Бул демек бир эле бул суу жана климаттын өзгөрүшү бир эле биздин адамзат үчүн эмес, биздин экономика жана башка чарбаларга тиешеси эмес, биотүрдүүлүккө дагы түзмө түз таасир берип атат. Негизинен алганда дүйнө эличи ошо тоолуу өлкөлөр же болбосо бул маселе менен кантип мындай күрөшүп атат десек дагы кандай болот? Алдын алып, ага кандай бир даярдыкты көрүп атат? Анын арасында биз кандай даярдыкты көрүшүбүз керек? Эми дүйнөлүк масштабта баары карасак, ар бир мамлекет, регион өзүнчө климаттын өзгөрүшүндө, глобалдык жылуулуктагы чакырыктарга адаптация стратегиялык өзүнүн иш аракеттерин, пландарын бекитип, ошол боюнча иш жүргүзүп жатат. Бирок биз эми эгерде Кыргызстанды өзүн жеке алып келе турган болсок, жалгыз өлкө биз эчтекени бир масштабтуу деңгээлде жасай албайбыз. Баары бир биз бир региондо болгондуктан баары кошуна өлкөлөр, регион бир блокто чогуу комплекстүү иш алып барыш керек. Ошол эле сууну өзүңөр билесиңер, биз Кыргызстан территориясында чогулган суунун баардыгын биз колдонбойбуз. Анын ашып кетсе, ошо 50 миллиард метр кубтун ашып кетсе 7ден бир 12 миллиардга чейин деле Кыргызстан колдонот. Калганын баардыгын биз кошуналарга беребиз. Демек, бир эле алдын ала же адаптациялык иш аракеттерди биз эле Кыргызстан колдонгон менен майнап чыкпайт. Баардыгы чогуу гармонияда чогуу иштеш керек. Ошол эле сиз айткан биз эми адаптациялык иш аракеттерге көңүл бура турган болсок, бир 5-7 жыл мурун бизде табигый мөңгүлөрдү жасап башташкан. Аны дагы коомчулук өзү уюшулуп жасалганда, мен байкашымча биз бул тармакты бейөкмөт уюмдарга жүктөп койбостон, эл аралык уюмдарга жүктөп койбостон, мамлекет дагы өзү бир уюштуруп, бир жакшы нукка салса майнап чыгат да. Угарманыбыздын суроосун кабыл алып койсок.
ушул эле суроону андан кийин угарманыбыздын суроосун кабыл алып ушул эле суроого Болот агай сиздин да жообуңузду угалы. Кулакчынды кийип аласызбы? Кулакчынды кийип аласыз. Урматтуу угарман же телекөрүүчү, сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен угуп отурам да, аябай мындай глобалдык маселени көтөрүүгө туура да, аябайчы. Бул мисалы айтыңыздарчы. Биз мына контордо отурабыз, баштагы талакты деле кең казылып атат. Биз өзүбүздүн жаратуучубузду деле зыян келтирип атабыз, түшүнүп атабыз. Байлык керек, эме керек, бирок ошол эле учурда көптөгөн мөңгүлөрдөн ажырап атпайбызбы? Жылдан жылга потепление болуп атат, туура айтып атат. Мен ойлойм да, албетте биз ушу дамбаларды көбүрөөк кылсак, Кудайга тоо дейли, биздин суубуз бир эле байлыгыбызга 96%, 94% тоолуу аймак болсо, 6% биз тегиздикте жашайбыз. Анан мен ойлойм да, ушул суу болгон нерсе туура айтып атат. Кеткен арыксыз Өзбекстан, Казакстан бүт кетип атат, Тажикстанга дейин кетип атат, Сырдария болуп. Ошолорду биз кармай албай атабыз. Мына Камбарата бир курулуп калса, андан башка да дамбаларды куралы, дыйкандарыбызга, жерлерибизге ушуну антпесек, биз мындай эч качан мына аралда эле соолуп калдык го. Айтып атат, мына сүкөлдө эле көрсөтүп атпайбы, 2 метр, 3 метрге тартылып атат деп. Жылдан жылга жылуулук көп болуп атат, анан кийин суу тартылыш болуп атат. Анан кээде мындай карап калам, самолеттин үстүндө баратканда карап каласың, карасаң тоолор, дөңгөлөрдү көрүп сүйүнүп каласың, жакшы экен Кудайга шүгүр депчи. Бирок ошонун эсинде сиз туура айтып атасыздар, муну мөңгү сууга көбүрөөк мындай ысырапчылык кылбай, башка кылбай, аяр мамиле кылсак деген ойду айтам да, бизди чакырып койсок. Анан албетте кем байлыктар казып атабыз, бирок ошону дагы кем байлык казган адамга мөңгүнүн деле кереги жок да. Ал бизге керек ал. Сондуктан алар келет, кетет, бирок ал проблеманы биз калып калып атпайбызбы? Рахмат. Рахмат. Мен Болот агай. кыскача жооп берип коеюн суроосуна. Сиз туура көтөрүп атасыз. Биздин тоо байлыкты иштетип аткан жерлерде бөтөнчө кайсы жерде мөңгүлөр болсо ошого түздөн түз таасир болуп атат. Анын үчүн ушу Кумтор компаниясы бизнеско келишим түзүп, азыр мөңгүлөрдү байкоо жүргүзүп атабыз. Анан ошонун тегерегиндеги микроклимат деп коебуз, ошонун өзгөрүшүн байкоо жүргүзүп атабыз. Анан жылдан жылда аларга эмне кабылышыбыз керек, кандай чечим, илимий изилдеген чечимдерди берип атабыз. Эми ошону аткарып атабы, аткарбаганын билбейбиз. Ошондой эле жер үйдөгү Ошол эле учурда жана Кумтөргө кошуп кетсек, азыр мына Кыргызстан өзүнө улутташтыргандан кийин атайын мындай шахта методу менен жердин алдынан кенди казып алуу дагы пландалып, мына азыр ишке ашып баштады, туурабы? Туура. Эми азыр жерге, то есть шахта методу менен азыр эме кылып атат, таасири азаят деп ойлойм. Бирок ошол кезекте эле рекультивация кылып, шамаланткенди көтөрөт да чаңды. Анан чаңдын баары барып мөңгүгө турат. Ошону азайтыш үчүн рекультивация параллельно жүргүзүш керек да. Ошондо зыян аз болот. Мен мына Перуга барып келдим, көп жерде ошондо отвал деп коебуз, карьер немелери бүт баары пленка менен жаап коет экен. Шамал учуруп чаңды көтөрөсүн деп. Анан экинчи меңиси туура айтып кетип атасыз. Мына бүгүнкү күндө суу тартышы азыр регион боюнча бул бир башка программа. Андан башка мамлекет менен мамлекеттин ортосунда да бир башка проблема бар. Анын ичинде өзүбүздүн областтар боюнча мына баардыгы эле биздин чөйрөнү деп коелу, көл региону деп коелу. Сиз туура айтып атасыз, көп жерге эгерде баягы бассейн суточного регулирования деп койчу БДР, БСР ошолорду көбүрөөк салып, анан кийин жаз мезгилинде кичине кургакчылык болуп кеткенде ошол БСРдин сууларын колдонуп, өзүңөрдүн айдалган жериңерде карточка өнү болобу, башка жемиштер болобу, ошону сактап калса болот да. Бирок негизги эмесинде муну 2-3 уровеньге бөлсө болот. Регионал түрүндө бөлүп чоң Токтогулда эми сала албайбыз. Бирок Курупсай 1, Камбарата 1 деп коеюн. Андан башка Тоостороо кесин салган жатабыз. Нарындын өдү жагына салган. Ошонун баары эле суу сактагыч болот. Бул жерден бир гана маселе туруп атат. Суу сактагычты жалаң эле энергетика тармагына беребизби же ошол сууну
чогулган сууну биздин ирригацияга колдонобуз деп бөлүп сүйлөшүп коюш керек да. Ошондон анан туура чечилет. Анан кийин энергетиктер менен суу чарбасы менен эме бөлүшүм келишим жакшы болбой калат да. Сууну кимдики кайсы маалда беребиз деп ошону баштап келатканда эле ошону туура чечип алыш керек. Ошол эле жанагы узатылган суроо Максат мырзага, эми бул глобалдык жылуулукту эч ким токтотуп кала албайт экен. Болот агай, Максат мырзага узатылган сурооnuга эле сизге да жооп алгыбыз келип атат. Глобалдык жылуулукту эч ким токтотуп кала албайт экен, бирок мындай жалпы дүйнө коомчулугу ага даярдык көрүп, алдын алып, жаңы технологияларды өздөштүрүп, ушундай атайын программаларды кабыл алып атат. Мына ушул жагынан башка өлкөлөр мындай ушул проблема менен кантип күрөш жүргүзүп атат жана биз кандай алардын бир оң натыйжаларын алышыбыз керек? Эми бул дүйнөлүк эсебинде алсак, өзүңүздөр ушу окуп деле көргөнсүздөр, көп жерде деңиздин дүйнөлүк океандын деңгээли өйдө көтөрүлөт деген. Көп жердин баары суу астында калат деген прогноз бар. Эми ошого карата ар бир мамлекет оондун деңгээлинде дагы, регион деңгээлинде да ар кайсындай экономиканы кандай десем сактап калыш үчүн көп программаларды кабыл алып атышат. Бирок ошонун ичинде эле ошол программанын ичлеринде бар бүгүн суу тартышына кандай мамиле кылышыбыз керек. Эми Европа мамлекеттери менен Орто Азия мамлекеттеринин суроосун анан талабына окшошпойт да. Анткени Европада биздикиндей жерлерди, сугарчы жерлерди көп сугарбайт. Суунун ресурстарын алар только көбүнчөсүн жанагы пароходство деп коебуз, анан кийин транспорт, судоходство деп коебуз, ошого тактап ошого алып келет. Мына акыркы 2 жылдан бери Рейнде жайкы мезгилде суу аз болгон үчүн судоходство токтоп калды. Алар да көбүнчөсүн жана экологияга карайт да. Бизде болсо, анткени бизде деген сугарчы жерлер көп болгон үчүн, биздин суу тартыш болгон үчүн биз жалаң айыл чарбасына карап, айыл чарбасына, экинчиси энергетикага туура кылабыз да. Ошондуктан алардын адаптационный планы башкача, анча мынча биздикине караганда. Биздики адаптационный план бул башкача план. Биз деген ошо климаттын өзгөрүшү биринчиден, экинчиден ошол суу тартыш кандай болот, анан ошону туура элге жакшы жеткирип, эл өзүнүн чарбасын, экономикасын токтотпой татыктуу иштете алганга адаптация кылышыбыз керек да.